11 milyondan 1,5 milyondu kemseniz 9,5 milyon kayka ketти. Оштогу автобекеттин абалы сынга кабылып, жогорку кеңештин депутаттары бир канча нааразычылыктарын билдиришти. Анда жылына 11 миллион сом түшкөн бекетте шарттын жоктугу, жөнөкөй эле даараткана маселеси чечилбегенин айтып чыгышты. Бүгүн эл өкүлдөрү Ош шаарына көчмө жыйын менен келишип, бир канча маселе менен жеринен таанышышты. Жылына 35-40 миллион сом деген сөз. Бул ушул жердеги эле мындай өтөбөй мына көчөдөн эле чогултуп аткан акча. Бул азыр биринчи кезекте автовокзалдын жетекчиси, автобекет, Минтранстын кармушкасы болуп атат да бул жер. Эмне себептен Минтранс өкмөт 30 миллион 40 миллион бөлүшкөн. Өзүңөрдөн акча турган болсо кайта асфальтыңарды өзүңөр басып, мына ремонтуңарды жасап, чыккый отурсаңар болот. Мамлекетке пайда болбосо да. Күнүнө мисалы болбоду дегенде 10 миңден 20 миңге чейин мисалы акча түшүп атат. Анан эми сиздер бир жылдыгыңар 1 миллион деген сөз уятта эми бир ынсап кылбайсыздар. 50% берсеңер деле болмок. Оштун автобекети 4 гектар жерди ээлеп 500 адамды тейлөөгө ылайыкташкан. Бирок шагыл төгүлгөн эле болбосо чаңы сапырылып турат дейт мындагы айдоочулар. Жетекчи акчаны өз чөнтөгүнө кымырган дешип, анын иштен кетишин талап кылгандар да болду. Биздин жылуу үйүбүз бар. Биз команда жөнөнөт. Эми түрттөп, диспетчериңиз уур дейт мага. Ушул айтат мына бакса. Бүгүн келип, бүгүн кетет, коёчу. Катар болуп калды булар. Бүт рекет болуп бүткөн берди эмелерчи. Ош, Баткен, Ош, Жалалабад, Бишкек жана башка райондорго кеткен кичи автобустар мына ушул автобекетте турушат. Алардан күн сайын 50 сомдон баштап акча алынат. Ошол каражаттын эсебинен ыңгайлуу шарттарды түзүп берсин деп айдоочулар талап кылышууда. Азыр сен бергениң 50 сом деп бизди кенебей атат булар. Булар баардык акчага тоюп бүткөн бардыгы. Булардын баарын жок кылыш керек. Булар акмактар. Булар комиссия келет деген күнү түнү менен сууду себет. Иреттеп коет машинаны, ошо кызматы булардын. Жогору жактан келген. Мына мусорный тарабыз. Мына карма. Эки жолу катуу шамал болсо, эл басылып калат мынанын астында. Кышайып турат. Турабы? Жамгыр биз келген жүргүнчүнү каяка отурабыз? Отургузабыз бу жерде. Балдары менен бир келин келди да. Бир киргизейик десек, вообще бир место жок. Анан намазканага алып кирдик. Кичине отуруптур, мына толгуча отуруптур карындашым деп анан алып кирдик. О жерде баласы ыйлайт. Вообще бир неме жок да. Автобекеттин жетекчиси 2022 жылы 11 миллион сом каражат түшкөнүн айтат. Андан 36 кызматкеринин айлыгын төлөп, тиешелүү салыктарды берип, ашкан 1,5 миллион акчага ремонт болду дейт. Каражатты кымырып алды деген сындарды четке кагууда. Жылына 1 миллион, 1,5 миллион ушундай кичине ошо жана ашкан акчадан алып атат. Кече 1,5 жыл почти пандемияда токтоду. Баардык акчаларын өзү бөлөлөрдөн алып ошолорго берип карап атсак да. Эмне эл өзү эле айтат. Бердечи бул жанагы бала эми заказ менен иштеп жүргөн бала экен да. Ачык баардыгын билесиңер. Ким келсе жүгүрүп барат ушундай. Только иш оң жагын эмес, тетер жагын айтат булчу. Көчмө жыйында транспорт министрлигине да бир топ сындар айтылды. Анткени Оштогу автобекет алардын карамагында туруп шарты начар деген. Эгер ушундай акыбалда кетсе, шаардын балансына өткөрүү сунушталды. Бирок министрликтин башчысынын биринчи орун басары акча каражаты быйыл бөлүнүп, шарттар түзүлөт деп билдирди. Асфальттап, бордюрларын коюп, лотокторун коюп, ушу жер иштерин жасап бүтүргөнгө долбоор боюнча 38 миллион сом керек экен. Ошол акчаны. Анан 6 миллион сом зданиянын ремонтуна каралып тур. Ал эми толук кандуу жетпейт. Дагы ошо андан бөлөк дагы депутаттардын талаптарын жана ушу жүргүнчүлөрдүн талаптарын эске алып, биз корректировка кылып иш жүргүзөбүз. Акчанын бөлүнүшүнө жараша болот. Быйылкы жылы толук берилсе, мамлекет тарабынан биз толук аткарып бүткөрөлөбүз. Көчмө жыйында Оштун жаңы салынып жаткан Т жолу менен да таанышышты. Анда республикалык бюджеттен 159 миллион, жергиликтүү бюджеттен 20 миллион сом бөлүнгөнү маалым болду. Ушул жылдын сентябрь айына чейин жаңы жол салынып бүткөрүлөт дейт эл өкүлдөрү. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Бейтарап, Ош шаары.